азыркы бүгүнкү биздин жашап аткан күндө негизги көйгөйүбүз биз адамды адам алдайт. Алдамчылык көп азыр. Азыр кимге ишенерин да билбейсиң адамдардын бирлеринин арасындачы. Анан жаштардын арасында аябай көп. Жаштарды эле дейин деп ойлойн десең, биздин жашыбыздагы адамдар дагы көп эми албетте беш кол тең эмес. Биздин жашыбыздагы адамдардын дагы сүйлөсө тилинде башка сөз, чындыгында сүйлөгөн сөзүнө эч айкалышпаган адамдар дагы толтура да. Ошондой толтура. Мисалы, немелердин ортосунда, үй бүлөнүн ортосунда деле, келин уулдардын ортосунда деле, кайнене кайнаталардын, бир туугандардын ортосунда деле келишпестик, чындык көп нерселер убактарда чыкпай калат. Чындыкты сен батынып мондай айта деле албай каласың. Чындыгындачы. Чындык деп эле чыркырай берсең, анда үй бүлөнүн ыркы кетет кой деп көп нерселерден жасканып айтпай каласың. Тилиңди тиштеп каласың. Кой айтпай эле коюн. Чындык болбосо деле мейли мен ушуну айтпай эле коюнчу. Уруштурбайынчы эми, чатак кылдырбайынчы деп айтпай каласың. Анан кыргыздын бир сонун макалы бар да. Балаңдын жакшы чыкканы өз үй бүлөсүн бакканы дейт. Келиндин жакшы чыкканы өзү туруп жатканы деп. Кыргызда ушул макала аябай жакшы айтылып калган да. Өзү туруп жатканы, бериң жуулбай калды, бериң идишагың калып калды деп айттырбай, өзү туруп жатканы деген сөз ошол да. Балаңдын мыкты чыкканы дейт. Эн атасын бакканы дейт. Ар бир эле баланын мүмкүнчүлүгү жок да эн атасын бакканга. Анан ошондуктан балаңдын мыкты чыкканы эн атасын бакканы деп калган. Келиндин мыкты чыкканы дейт. Кайнене менен тил табышып, кайненеге жакканы деген. Ал эми мындай кыргыз көп ааламдагы көп жашоодогу көп көйгөйлөрүн көп нерсесин энциклопедия катары эки ооз сөз менен чагылыштырып айтылган сөз да бул. Кыргызда сонун салттар, сонун немелер бар да. Жаскануулар бар. Мисалы, бетине айтып, моминтип кыргыз баласы чындыкты бетине айтып, сен мындайсың, сен жамансың, сен жакшысың, же сен болбосо мындайсың деп айткан эмес да. Баласына дагы антип айта алган эмес. Аны кыйытып, мисалы, уугум сага айтам, уулум сен ук дегендей сөздөр менен келинге да ошондой мамиле кылып келген. Аны менен беттешип, жакташып айтышкан эмес. Анан ар бир кыймылынан, чынган сунусунан, чынысынан ошондой көп нерселер менен далилдеп келген да. Мисалы, даже бир жактан келатса, атасы бир жактан келатса, келиндери, байбичеси боз үйдөн карап турган. Ат менен чаап келатканда кандай келер экен деп. Мисалы, ошентип күтүп турушканда, эгерде камчысын колуна алып, өтүгүнүн чекесине салып келсе, анда жакшы жай баракат келатат, чайыңарды даярдагыла деп айткан үйдөнчү. Эгерде камчысын колуна момундай бекем кармап келатса, значит бир жаман сөз угуп, ачуусу келип келатат деп түшүнүшкөн. Эгерде камчысы мынтип жерге сүйрөп келатса, анда жаман кабар угуп келатат деп баары коркуп, ошол үйдөгү байбиче келиндерин, балдарын үйдөн чыгарып ийген. Атаңар жаман кабар угуп келатат, же жини келип келатат, чыккыла, кетип калгыла деп өзү жалгыз калып, анан кийин эч ким жок ошондо сурап, анан өздөрү өкөлөп жетишкен да. Вот ушундай неме менен кыргыз эли тилин да жоготпой, динин да жоготпой, салтын да жоготпой жашап келген да. Азыркы биздин коомдо, азыркы биздин жашап аткан күнүбүздө такыр тескери да. Биз наоборот анда азыр айтабыз, кой, чал, унчукпа, экөө урушуп кетишет, экөө ажырашып кетишет, кой унчукпа, мейли, эчтеке болбойт, бүгүн болсо эртең оңолот, бүрсү күн оңолот, көрө-көрө оңолуп кетет, көрө-көрө жашап кетишет, кой буларды ажыраштырбайлы, ажырашпасын, ажырашып кетишет, кой деп бири-бирин тыябыз азыр, андай эмес да. Азыркы жашоо башка, азыркы коом башка. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы жаштар дагы азыр улуттук биринчи каналда кыргыздын сонун үрп адаттарын, салттарын, кыргыз кандай адамдар болушкан, кандай немеде жашашкан, бардыгын азыр айкалыштырып көргөзүп атпайбы? Анан бул эң жакшы нерсе да. Мисалы,
күнүгө көргөзөт ошо биринчи улуттук каналда. Мен ошол аркылуу биздин кийинки жаштар, мүмкүн кемчилдик кетирген жаштар аны көрүп оңолот деп ишенем. Анан кийинки муундарга, кийинки немелерге биз ошо кыргыздын мурунку салтын, салт санасын, үрп адатын, кандай турмушта жашашкан, кандай кылып келин уул менен сүйлөшкөн, кандай кылып тууган урук менен сүйлөшкөн, ошолорду биз көзүбүздө электе неберелерди үйрөтүшүбүз керек. Неберелердин кулагына куюп, ошолорду ошол духта тарбиялашыбыз керек деген ойдомун да. Аялдын бактысы күйөөдө. Кыргызда ушундай макал бар. Алган жары жарашса, кара катын ак болот дейт. Тантык катын так болот деген бар. Албетте бирөөнүн бүлөсүн алып, өзү сүйүп алып атат да ошону, туурабы? Өзү чечим чыгарып алып атат. Мурунку илгерки замандагыдай азыр зордуктап берген жок. Анан кийин ошентип алгандан кийин алар дагы аяр мамиле жасаш керек. Негизи эле кыздардын бактысы күйөөдө. Күйөөң кандай болсо, сен ошондой такка коносуң. Мен мырзаларга, жаштарга ушундай назат берер элем. Алган жарыңды ардактай бил. Балалуу болгондон кийин балаңды сүйө бил. Жаштарга көтөрүмдүү болгула. Бири-бириңердин мындай уруштан эч бир жыйынтык чыкпайт. Ошо мына көргөн эле жерден жанагы кээ биркилер мына бакыр өкүрүп эле урушуп эле ошолор менен өзүнүкүн эле айта берип эле меники эле туура дей берет го. Андай болбош керек. Жаштар эч качан ажырашпасын. Үй бүлө деген бул эң чоң маселе. Бул жумуштан дагы жогору үй бүлө деген. Мисалы, мындай эле жөнөкөй эле нерсесин айталычы, мына бир жерге барсаң дагы сен үйүң барбы, үйүңдө эмне оокатың бар деп сурабайт. Туурабы? Биринчи эл арасында, коомго барганда, элдин арасына барганда сен күйөөң барбы, канча балаң бар деп сурайт. Туурабы? Үйүңдө мебелиң барбы, же үйүңдө ушундай үйүң барбы, заңгыраган үйдө жашап атасыңбы деп эч ким сурабайт. Жаштардын иштейт да, жаштардын баары. Мисалы, агарып аткан таң менен, кызарып аткан күн менен жаштардын ырыскысы мол болсун. Ден соолуктары чың болсун. Жүздөрү дайыма жарык болсун. Жан дүйнөсүндө жакшы сөздөр, жакшы ойлор ойносун. Биз чыгышты батышты карап атабыз. 30 жылдан бери идеологиябызды табабыз, мындай кылат, тигиндей кылабыз деп айтып келебиз. Биздин идеологиябыз ошол биздин ата-бабалардын салт санасында жазылбаган мыйзамдарда жатат. Биздин санжырабызда, тарыхыбызда, салт санабызда, манасыбызда жатат бардык нерсебизчи. Биз ошол ата-бабалардын салтын кармап жашасак, жаңы ааламдашуу технологиясын айкалыштырып. Мисалы, буга мисал Япония өлкөсү аябай өнүккөн. Түштүк Корея, Кытай. Мисалы, Кытайдын башкаруу жолу социализм, өнүгүү жолу капитализм да. Мисалы, корейлер, япондор деле ошол нерсени кармап келишет да. Мына илимий техника жетишип, жердин баары интернет желесине чалынып, көп нерсени жоготуп атабыз. Балдарды тарбиялай калып атабыз. Бул да кайдыгерлик. Себеп дегенде келиндер илгери мисал үчүн белгилүү комузчу, чебер комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулунун энеси менен сүйлөшүп калсам, ал айтат, ошол кош бойлуу кезимде мен дайыма ошол комуз күйлөрүн жакшы көрчүмүн, укчумун депчи. Комуз күйлөрүн коюп койсом тынч уктачы дейт. Же болбосо ойгоно алып угуп жата берчи дейт. Эгер бүтүп калса ыйлачы дейт, анан мен кайра коюп койчумун дейт. Анан мына Закирбек азыр кандай? Бул бала кезинде эле, курсактагы кезинде эле канына жанына баары сиңген да. Анан азыркы келиндерге айтарым, жаш келиндерге. Телефонду угасыздар, балдарга тынч болуш үчүн телефонду карматып коесуздар. Телефон кармаган баланын тили чыкпай атат. Кээ бирөөнүн тили орусча чыгып атат, кээ бирөөнүн тили англисче чыгып атат. Эне сүтү менен эне тили берилиш керек. Бир мындай бир икая
легенда дастан деп койсок болот. Жомок да. 3 жолу жапырык болуп, кыргыз жерин, ала тоо жерин жана казак-кыргыз жерин бир жуңгар империясы пайда болгондо 100 жылдай басып жатканда мына ошондогу бир легенда уламыш бар. Нечен колдорун жиберип кыра албай коюшат да, жогото албай коюшат. Бул кыргыз элин кандай кылып жоготсок болот? Булардын балдарын, эмчектеги балдарын, бешиктеги балдарын урдаш керек. Анан ошолорду машыктырып, жалаң жоокерлер кылып, анан өздөрүн жумшаш керек дейт. Ошондо 100 баланы урдашат бешиктеги. Аларды ушундай согуштан аскер кылып даярдашат да. Анан келип ошол кыргыз менен калмак беттеше кеткенде баягы 100 аскер баарын кырып кирет. Анан таң калышат да гана айтат. Өздөрүнө мындай согуш өнөрүн кыйын билген, мындай жалтанбас болмок эмес. Булар биздин балдарга урдап кетишкен го деп аксакалдар чыгышат. Аксакалдардын башын чабат экен. Жигиттер деле эч нерсе болбойт экен. Ошондо энелер чыгып бешигирин ырдайт да. Бешигирин ырдаганда ошол 100 аскер токтоп калат. Себеп дегенде алар эненин сүтү менен ошол бешигирин уккан экен да. Эне ырдаганда анан тарбиянын 98-99% бул энеден да. Бир элди бузуш үчүн дейт, ошол элдин ургаачы адамдарын буз дейт. Энесин бузсаң дейт, тарбиясы, баланын тарбиясы туура эмес болуп тарбия бузулат дейт. Мына ошол кезде бешигирин ырдап чүкөлөрдү илип койгон. Анан бала оңгондо оң колун чыгарып койгон. Сологой бала болгон эмес да, баары оң кол болушкан. Карлуу баатырларды эне тарбиялайт. Кыргызда айтылат, бузулган элге пайгамбар түшөт, кор болгон элге баатыр түшөт дейт. Биздин энелер ушундай тарбиялаган үчүн башчыбыз бир, баатырыбыз 1000 болуп келген. Кайдыгерлик жөнөкөй эле нерседен башталат. Кошуна кошунага жакшы мамиле жасоо. Кошуна кошунасынын эчтекесин мисалы айтат го, алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Кошуна ыраазы болмойн, Кудай таалам да ыраазы болбойт. Себеп дегенде биз ар бир нерсеге кайдыгерлик кылбай калсак, кылбай турсак, биз жакшы жашамак элек. Кыргызда дагы бир мындай лакап бар. Акмак болмоюнча акылдуу болбойт дейт. Эки адам уруша кетсе дейт, ошонун акылдуусу күнөөлүү дейт. Себеп дегенде уруш бул эми туура эмес нерсе да. Мисалы азыркы эле көп нерсени айтсак, автоунааларда кетип баратып, таштандыларын ыргытып салышат да. Көп эле жерден көрдүк. Биз мисалы өзүбүздүн жамаат же болбосо биздин тең тушпалдар ушундай талаага чыгып, табигатка эс алганда дайыма баарыбыз сүйлөшүлгөнбүз. Ошол таштандыларды ошол жерге таштабай өзүбүз менен ала кетебиз. Мисалы көлдүн айыласындагы таштанды, жолдо кетип бараткан таштандылар. Ар бирибиз бул менин Кыргызстан, менин мекеним, кыргыз жери бул менин үйүм деген ой жүгүртүү кылсак, ар бир киши өзүнүн үйүнө таштанды таштабасы келбейт го, коро жайын кармап үйүнө таштанды таштагысы келбейт. Ошондой эле урматтуу көрөрмандар, Кыргызстан биздин жалпы үйүбүз. Бул биздин жерибиз. Биздин ата бабалар ошол канча деген жерибиз үчүн кашык канын төгүп, жанын курман, башын канжыга байлап ушул доорго жеттик. Биз бул доорго жөн келип калган жокпуз. Канча нечен деген ашуулар, тайгак кечүү, тар жолдор болду. Кыргыз деген бир убакта немис окумуштуусу Шолбергтин картасы боюнча улуу держава болуп 16 кылым бою дүйнөнү кармап келген, Тынч океандан Атлантика океанына жерин. Андан кийин мына Барсбектин кааганын тушунда 300 жыл. Бул акыркы кааган Барсбек да. Андан башка ошо Макеле Көмүрбай 11 каагандын атын тактап, кайсыл убактарда кааган болгонун жазып чыкты. Мына ата-бабабыз бизге ушундай жакшы бир салт санааны мурас кылып калтырган. Биз эгер кайдыгерлик жасай берсек, улут катары жоголуп кетиши мүмкүн. Буга бир мисал Россиянын, падышалык Россиянын эл каттоосунда ошо 1800 болду 75-жылдары эл каттоо болгондо, анан кайра 1985-жылы Горбачевдун убагында эл каттоо болгон.
ошондо Россиянын курамына кирген. Мурун ак падышалык Россия, андан кийин союз болуп калды, Советтер Союзу болуп. 305-310 жакын улут бар экен. Кийин каттаса ошол улуттан 150дей калып, 155 улут жоголуп кеткен. Динин жоготушкан, тилин жоготушкан, салт санаасын жоготушкан. Карасаң өңү бизге окшошот. Иван Васильевич Петров деп турат. Ырыматылык залкар акын Элмирбек Иманалиев бейиш болсун. Ушулда бир ыры бар, жакшы аябай. Телефон бар, сүйлөшөбүз, бирок катышпайбыз. Интернет бар, бирок алыспыз деп. Адамдар бири-биринен алыстай баштады, ошо интернет желесине байланып калышты. Бул Калыбул уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, ушулардын бир айткандары бар эле. Жердин бетин желе каптар депчи. Анан жердин бетин желе каптар дегенде биз ойлочулук, балким мына бул электр проводдору көп болуп, зымдар, чубалгылар көп болуп, ушулар каптар депчи. Интернет желеси бардык дүйнөнү каптап кетти да. Бардыгыбызда телефон бар. Телефонго азгырылып чай ичип отурганда, чай ичсек деле барыбыз телефон тиктеп турабыз. Анан жок дегенде ошол эртең менен түштө кечки тамактануу болгондо үйлөбүз менен телефондорду, интернетти токтотуп эле бир 5-10 мүнөт эле экен. Балдарыбызга көңүл буруп, телефону жок, чай ичип, акыл насаатыбызды айтып койсок. Себеп дегенде бизге мындай боло берет, балдар укпаган сыяктуу, бирок айта бериш керек. Сүт менен бүткөн мүнөз, жаш кезинде уккан нерсе ташка тамга басылгандай кулагына сиңе берет. Таштанды таштабасак, таза кармасак, мына экологиялык проблема. Бул да кайдыгерлик. Бишкек Фрунзе убагында, Союз убагында ушундай таза шаарлардын катарына кирчү. Союз убагында Бишкекте, Фрунзеде эл ушунчалык таза кийинип, тыкан ушундай алып жүрүшчү да. Анан азыр негизи эле тыкан таза кийинип, шалбырабай мындай жакшы жүрүш керек. Кыргыз өзү негизи ата-бабабыздан келаткан жакшы тамак ичип, жакшы кийинип, таза жүргөн да. Таза суу ичкенбиз. Бирөө-бирөөнү сабаса барып арачылап койбойбуз. Мисалы көп жигиттер бар. Жигиттер, сиздерди чакырам. Кыздарга тийишпеңиздер. Бир нерсесин тонобоңуздар. Силердин дагы ошондой карындашыңар, эжелериңер, энелериңер бар. Таза эмгек менен, адал эмгек, асыл ой менен бул коомдо жашаш керек. Себеп дегенде минтип эле дагы эле кете берсек, биз улут катары жоюлуп кетишибиз да мүмкүн. Улуттун эң башкы байлыгы бул биздин эле тилибиз, биздин мындай чоң өлкөбүз, эркиндигибиз, эгемендигибиз. Себеп дегенде биз Кыргызстанда ушундай жакшы сүйлөп, ээн эркин жүрөбүз. Ичем десең аш бар, иштейм десең иш бар. Иш жок эле деп баарыбыз мамлекетке догурунуп тура беребиз. Мамлекет бизге эмне кылып койду эле дебей, биз мамлекетке эмне кылдык эле деген суроону ар бир беришибиз керек. Коом өзүбүздү, аң сезимибизди тазалашыбыз керек. Ар бирибиз. Ошо бардыгыңыздарды ар бир нерсеге кайдыгер болбоого чакырам. Жанагындай жаман нерселерди өрттөбөңүздөр, жалбырактарды, жанагы кездемелердин, синтетикалык кездемелердин калдыктарын, урматтуу айдоочулар, начар кыймылдаткыч же болбосо мотор менен айдабаңыздар. Биз ошол абадан дем алып атабыз. Биз эс нерсе эмес. 1 метрге жерин жанагы оор металлдар кармала берет. Анан балдарыбыз ооруп эле доктурга көрсөтүп атпайбызбы? Ал ошолор менен дем алат. Азыр мына боор оорулар аябай көп. Бөйрөк оорулар, боор оорулар. Анан эмне үчүн деген суроо. Өзүбүздү өзүбүз булгап атпайбызбы шаарыбызды? Шамал болбой калса, мына шаарыбыз кандай булганыч болуп, абабыз түтүн болуп атат. Түтүндү дем алып атабыз. Анан түтүнгө туман кошулганда, бул өпкөнү ачыштырган өпкө ооруларын да алып келет.